Ырчы Айбек Карымов экономикалык кылмыштарга шек саналып жатат. Ырчы обончу Айбек Карымов коммерциялык фирманын жооптуу кызматкери катары мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге шек саналып кармалганы кабарланды. Бул тууралуу маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматындагы Азаттыктын жеке булактары ырастады. Маданий ишмер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалымдалган. Бирок бул маалыматты анын жубайы төгүндөдү. Ырчы Айбек Карымов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалганын айрым маалымат булактары жазып чыккан. Анда Айбек Карымов Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын 4 жетекчиси менен кармалганы жазылган. Бул маалымат чыккандан көп өтпөй анын жубайы Ырчы Гүлянда маалыматты төгүндөп достор менен отурушканын айтып, видео жарыялады. Айбек Карымов: «2 күн жайлоого кетип калсам, элдин баары мен жөнүндө интернетке маалыматтарды жайнатып жибериптир. Менин тагдырымды ойлогон досторума, көрөрмандарыма ыраазычылык айтам», деди. Айбек Карымов обончу Ырчы Карымов Айбек Токтогул районунун Сарыкамыш айылында 1969 жылы 29 июлда туулган. Орто мектепти аяктап, Чехословакияда советтик армиянын милдетин өтүп келген. 1991 жылы Жалалабад шаарындагы маданий агартуу окуу жайынын эл аспаптар оркестри бөлүмүндө окуган. 2009 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин маданият билим берүү борборун бүтүргөн. 1992 жылы алгачкы Сүйүү керемети аттуу ырын гитаранын коштоосунда чыгарган. 1994 жылы Нур аттуу эстрада ансамблин уюштуруп, Ырчылар Алымбеков, Кочкоров 2003 жылы Айтеңир аттуу эстрада тобун уюштуруп, анда Ырчылар Балтаева, Байзакова менен иштешкен жана Дил кайрык, Аттиң-ай аттиң, Ооруп турат жүрөгүм жана башка ырларын ырдаган. Ал 60-тан ашык обондордун автору. Анын Дил кайрык ырлар жыйнагы, ырларынын 3 альбому жарык көргөн. Ардак грамоталар, дипломдор менен сыйланган жана республикалык кароо сынактардын лауреаты болгон. Аткарып жүргөн чыгармалары: Сүйүү керемети, Дил кайрык, Аттиң-ай аттиң, Ооруп турат жүрөгүм, Туулган жерде, Сагындым жана башка. Жогорудагы маалыматтар Суперкежи жана Википедия сайттарынан алынды. Элмирбек аганын бүлөөсү менен эми катыша баштадык, дейт Зайырбек Ажыматовдун уулу Назым. Элмирбек ага каза болгондон кийин атам уктабай, басса турса Элмир эмнеге мени таштап кеттиң деп сүйлөнүп калган, дейт акын Зайырбек Ажыматовдун уулу. Акын Ажыматов 29 апрель күнү дүйнө салган. Журналист, акын, кыргыздын таланттуу уулу Зайырбек Ажыматовду эскерип, Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы анын тун уулу Назым Зайырбек уулу менен маектешти. Ал атасынын үй бүлөдөгү ордо, балдарына жасаган мамилеси, акыркы күндөрү жана элге чыга элек чыгармалары тууралуу айтып берди. Назым: атаңыздын арты кайрылуу болсун. Атам куландан соо жүрүп эле өтүп кетти. Элмирбек Иманалиев каза болгондо катуу кайгырган турбайбы? Ооба, атам ошол суук кабардан кийин таптакыр өзгөрдү. Уктабай, басып эле калган. Элмирбек аганын каза болгонун биринчи мен уктум. Түн болуп калган. Атам болсо жумуштан чарчап келип жатып алган эле. Жаман кабарды угаарым менен апама айттым. Атама айтыштан айбыктык, корктук. Көпкө чейин айта албай, акыры угуздук. Үн каткан жок. 1 саамга чейин жертикте отурду да артты карап жатып алды. Ал түнү кирпик каккан жок окшойт. Түнү менен досуна арнап ыр жазып чыгыптыр. Эртеси анысын соц тармакка жарыялаган. Мен 2 күнгө жумушка кетип калдым. Атам Элмирбек аганын тажиясына барыптыр. Кайра жумуштан келсем телеканалдардын бирине маек бердим деп чарчап келди. Катуу ойлонуп койгон окшойт. Түнү менен Элмир мени эмнеге таштап кеттиң деп сүйлөнүп чыкканын апам айтты. Андан кийин деле басса турса өшкүрүнүп: Элмир, кантип кетип калдың? Кетпейм дебедиң беле? Артыңан барып калам деп көбүрөнүп, өзүнө келе албай жүрдү. Элмирбек аганын өлүмүнөн кийин атам башкача болуп калды. Өзүн такыр эле таштап салган. Мен кайра 2 күн жумушка кеттим. 1 күндөн кийин апам чалып: атаң ооруп жатат, үйгө тез кел деп калды. Оюмда эч нерсе жок, келсем короодо бир топ киши чогулуп жүрүптүр. Кирсем эле акын Мирлан Сайымкожо атамдын каза болуп калганын угузду. Ишенген жокмун. Андан кийин жаңылыкты интернеттен окудум.
Атам акыркы 2-3 айда өлөрүн сезген немедей башкача стилде ыр жазып калган. Ырларынын көп эле өлүм тууралуу. Аны окуп алып, ата, кесир сүйлөбөй, мындай ыр жазбай эле коюңузчу деп айттык эле. Ооруканадан үзүлгөн турбайбы? Апамдын айтуусу боюнча үйдө жүргөндө кан басымы аябай түшүп кетиптир. Каттуу кыйналганда тез жардам чакырып, ооруканага жеткиришкен экен. Ал түнү эртеси күндүз өзүнө келип жакшы болуп калган дейт. Медайымдар өзү чай ичип, жакшы жүргөнүн апама чалып айтышкан экен. Бирок түштөн кийин эле атам каза болуп калгандыгы тууралуу суук кабар келиптир. 10 жыл мурда атамдын бөйрөк боору катуу ооруган, бирок андан кийин жакшы болуп айыккан. Зайырбек Ажыматов кызы Карлыгачты соцтармакка чыгарып, маал-маалы менен анын видеолорун жүктөп турчу эле. Кичинекей Карлыгач азыр кандай сурап жатса керек. Башында оюнга алаксып билген жок. 4-5 күн өтүп калгандан кийин кадимкидей сагына баштады. Эртең менен турганда эле маанайы жок, өзүнчө бир бөлмөгө кирип кетет. Артынан барып эмне болгонун сурайбыз. Менин жүрөгүм ооруп жатат. Себеби атам учуп кетти деп кайра биздин жүрөктү оорутат. Карлыгач атама абдан жакын болчу. Чыгармачылыкка азыртан кызыгат. Атамдын жолун улаган кыз болот деп үмүттөнөбүз. Зайырбек Ажыматов үйдө кандай ата эле? Үйүм бүткөнчө сүйүүм бүттү деген сөзү бар. Тиричиликтеп жүрүп чыгармачылыгына аз көңүл буруп калганында айтыптыр. Атам чындап эле жөнөкөй болчу. Байлык, мансап дегенге кызыккан жок. Үй бүлөм, балдарым дегенде ичкен ашын жерге коюп, бизди эч нерседен кем кылбай бакты. Жокту көргөн жокпуз. Өткөндө Олжобай Шакир үйүбүздү тартып, видеосун соцтармакка жүктөп жатпады беле. Ошол чын. Атам үй бүтүрөм, балдарды окутам деп жүрүп чыгармачылыгын экинчи орунга коюп койгон. Биздин кичинекей болсо да ар бир жетишкендигибизди сөзсүз баса белгилечү. Жумушта жүрсө суранып бара калып, куттуктап, үйгө барганда үй бүлөбүз менен майрам кылчубуз. Бизге катуу айткан жок. Аны капа кылсак да өзү биринчи кечирим сурачу. Биз атамдын ошондой сапатын көрүп, өзүбүз эле тарбияланып калдык. Баса атам автоунаага такыр кызыкчу эмес. Короодо бир унаасы токтоп турат. Анысын 10 жыл мурда алган. Патриот акын балдарын кантип тарбиялады. Ал киши чындап мекенди сүйгөн, өзгөчө патриот эле. Үйдө ата мекен тууралуу ырлар көп окулчу. Жолдогу таштандыны алып койсоң да, ал дагы мекенге болгон сүйүүңөрдү билдирет деп үйрөттү. Өзү аскерде кызмат өтөбөптүр. Мага аскерге чакыруу келгенде кубанып, мекенге кызмат кылып кел деп жөнөттү. 1 жыл аскерде болдум, бирок бир туугандарымды, апамды алып тез-тез барып, ал абалымды сурап турчу. Бизге өзүнүн оюн таңуулачу эмес, ар бир ойду баалап, ар бир ийгиликке кубанып, колдоп кошточу. Элмирбек Иманалиевдин үй бүлөсү менен катышасыздарбы? Элмирбек байке үйгө көп келчи, экөө студент кезден бери эле дос эмеспи? Үйгө келгенде бири-бирин тамашалашып көпкө сүйлөшчү. Айрым учурда сепетип алышып, бакылдап сүйлөп, чер жазышчу. Бирок үй бүлөлүк катыш жок эле. Мына жакында эле апам биз болуп Элмирбек байкеге Куран окутуп барып, Нурзат эже менен таанышып, экөө мындан ары катышып, чай ичишип жүрөлү деп чечишти. Үйдө 2 уул, 2 кыз сыңары. Араңарда атаңардын жолун улап кетчүлөр барбы? Мен азыр учурда аскер кызматкермин. Иним болсо жогорку окуу жайлардын биринде Кытай таануу факультетинде билим алат. 3-чү кыз. Ал карындашым 10 класста окуйт. Анан Карлыгач. Иним экөөбүз чыгармачылыктан алыспыз. Анткени менен атамдын ырларын унутта калтырбай, чыгармачылыгын жарыялап, жарнамалап турабыз. Атамдын жүрөктөгү бороон китебинен кийин дагы бир эмгеги жарык көрбөй калган. Анда элге чыга элек укмуш, башкача стилде жазылган ырлары, эсселери бар. Алсак Карлыгачтын күндөрү эссе, ыр түрүндө жазылган. Аты да датасы жок күндөр деп аталган. Бул китепти чыгаруу үчүн азыркы учурда демөөрчү менен сүйлөшүп жатабыз. Дагы калган архивдерин чогултуп туруп, буйруса коомчулукка тартуулайбыз. Атамдын көзү терүүсүндө мен Зайырдын акындын уулумун деп жарнама кылчу эмесмин. Эми атамдын жолун улап ыр жазбасам да, анын ишин улантып, чыгармаларын унутта калтырбай, элге айтып туруу максатында соцтармакка чыга баштадым. Атамдын акындын уулу экениме абдан сыймыктанам. Күндө отуруп алып, анын асыл сапаттарын, чогуу өткөргөн күндөрдү эстейбиз. Атам ырды түндө жазчу. Күндүз жумуштан чарчап келсе да түнү менен ыр жазып чыкчу. Эртеси таң атпай кемпир угуп көрчү деп алгач апама окуп берчү.
Биз анысын угуп ойгонуп анан турчубуз. Чай ичип жатканда бизге кайра бир сыйра окуп берип сындап өткөрчү. Үй бүлөбүз менен дискуссия кылганды жакшы көрчүбүз. Иним экөөнүн жашоого көз карашы эки башка болгондуктан талаш тартыш көпкө созулуп кетчү. Ал бизге ачык болчу. Ар дайым оюбуздагы нерсени ачык айтып, ачык сүйлөшүп алчу элек. Атам досум деп жатып өтүп кеткенине азыр деле ишенбей кетебиз. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды. Өз ой пикириңизди комментарийге калтыра кетиңиз.